жаккан жакка батып кетип атам. Любой жакка парковка кылып. Негизи мурда кичинекей балдар 1 жаштан өткөндөн кийин аябай тыгырчылап, башкача болот. Жингелерчи эле. Йоо, делечи, жакшылап карап албайбы депчи. Мен билишимче айта берейин. Билишиңизче айтыңыз. Нуркул билет баарын. Анан ушу Нуркулдун азыркы кезине окшош айта. Сразу эле айдагым келип, автошколага тапшырдым. Чынында эле эчтеке машина, эчтеке жок болчу. Эме жеңе экөөбүз дагы азыр күйөөбүздүн киносу болгон үчүн дагы мындай ответственность көбүрөөк болот экен. Башкача сезимдерде болсо керек, э? Ушабыз баарында эле. Сонун шоу. Өзүмдүн баракчама хейт жок да. Бактылуу болгула деген ар бир сторисибизге жазгандар бар. Бактылуу болгула, силер менен сыймыктанам дегенчи. Ичимдеги нерсени көп айта албайм. Сактап жүрө берем. Андан кийин бир күнү кыйкырып да чыгара албайм. Жалпы Супер телеканалын көрүүчүлөрүнө салам жолдойбуз. Бүгүн ролдагы жылдыз берүүсү кезектеги коногубуз эң жаш актрисалардын бири блогер Мадалена Абдрахманова. Бизди бул жакта күтүп атат. Баралы анда, э? Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз? Жакшы, рахмат. Өзүңөр кандайсыздар? Жакшы, буйруса. Темир тулпар кут болсун. Чоң рахмат. Июдан алып атканда сразу муну оформление кылып кеттик. Дароо эле. Дароо эле сразу. Эртең право алам деген күнү Нуркул ошол күнү машина алган. Анан эртеси күнү оформление кылсалык. Сонун. Буга чейин негизи эле унаа айдачу элеңиз, жактырчу элеңиз айдаганда? Жок, ага чейин правом жок болчу да айдачу эмесмин. Жөнүндөй, мисалы, балким атаңыздыкы болбосун. Жок, вообще айдаган эмесмин. Сразу эле айдагым келип, автошколага тапшырдым. Нуркул оюмда негизи эме болду. Үйдө всегда Нуркул кетет башка жакка. Эми гастролдо болуп башка жактарга кеткенде машина үйдө туруп калат да. Биз 3,5 миллионго жеттик. Биз бардык жердебиз. Күн сайын болгон аракетибизди жумшап келебиз. Жашооңуздарды ыңгайлуу кылыш үчүн, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратыш үчүн, мыкты болуш үчүн, сиздерге кубаныч тартуулаш үчүн. Биз бирге өсүп өнүгүүдөбүз. Ар дайым чогубуз. Сиздердин О. Айдаш керек деп эле айдай алчу эмесмин. Ооба, кызыкчумун. Айдай алчу эмесмин. Андан кийин, тапшырып көрөйүнчү, көрөбүз да болгону болот да деп эле тапшыргам. Тапшыргандан кийин праволорду уже машина алган. Буйруптур. Жок, мен азыр буяктан отуруп комментарий окутпайм. Аялдарга машина айдатпаш керек дейт го. Окуп күлдүбөй. Бизде негизи кичинекей кезибизден эле мамам машина айдачу, ошон үчүн андай ой деле жок болчу да, аял машина айдабаш керек экен дегенчи. Что нормально. Келиңиз эми, микрофонду мен өзүңүзгө узатайын. Машинаңыз менен, унааңыз менен тааныштырып өтпөйсүзбү? Жаңы эле алдым да, эмнесин билбейм деле дейсиз. Маркасын, объему канча, ошол боюнча, э? Мен билишимче айта берейин. Билишиңизче айтыңыз. Нуркул билет баарын. Эме Kia Morning. Бир объем болуш керек, по-моему. Ошо? Ушул жөнүндө билем. Негизи эле ушундай машина унаа айдайм дечү элеңиз же планда жок жерден эле келип калдыбы? Ооба, планда жок болчу, мындай ойлочу деле эмесмин, машина алам, анан айдайм деп делечи. Нуркулдукун айдап жүрүп калат болушум керек деп ойлочумун. Ошо, буйруптур. Кызыңызды эми бала бакчага берип калсаңыз, өзүңүз жеткирип тура турбайсызбы? Эме болчу. Нуркул мурдатан эле айтып калчу, эми кызыбыз 3-4кө чыгып калганда баары машиналы болосуң, анан өзүң жеткирип калсаң, машина айдаганды үйрөнүп алышың керек. Өзүң жеткиресиң, өзүң жумуштарын өзүң бүтүрөсүң деп айтып калчу да, анан деп эле жүрөрчү. Ооба. Жакында эле алдыңыз да, узак жолго чыга элексиз? Жок, узак жолго чыга элекмин. Шаар ичинде эле айдап жүрөм. Шаар ичинде. Узак жолго чыга элекмин. Баягыда Чолпон тагга бардык, эс алганы көлгө. Ошондо Нуркулдукун айдадым Чолпонтодон. Аякта аябай көп экен гаилер. Анан биринчи жолу ошол жактан гаиге түштүм. Бирок аякта жөн эле мындай текшерип кармай беришет экен. Текшерип, правом текшерди, анан ачып, биринчи жолу гаиге түшүп атам десем. Деп.
сонун чувство экен, волнительный жөн эле эчтеке нарушение кылбасаң деле. Ооба. Чынында эми унаалуу болгондон сөзсүз түрдө кызыктуу учурлар менен коштолот да ар бир нерсечи. Эми алдыда эле көп нерсе күтүп аткан болуш керексиз да. Ооба. Ойлонуп каласызбы? Ошо ойлой берем, негизи кээ бир знактарды байкабай калсам көп эле эмелерге туш болушум керек деп жатак аракет кылам. Негизи жарым жылдан бери аябай даярдандым. Негизи андай косяк кетирбешим керек по идее. Болбошу керек. Ооба, болбошу керек. Автошколада аябай окудум. Бирде сабагын калтырган жокмун. Күндө барам. Тестти күндө эртең менен кечинде тапшырып атам. Эптеп тапшырдым эмеге аюуга. Канча убакыт окуп даярдандыңыз негизи? Кандай болду? 2,5 айдай болду окшойт. 2,5 айдай автошколага бараттым. Андан кийин дагы бир айча эме кылдым, тестке эле даярдандым өзүнө. Андан тышкары күндө вожденияга да чыгып аттым. Биринчисинен өткөн жокмун, экинчисинен өттүм. Кыйын эле экен негизи, кыйын эле экен. Көбүрөө бар экен, тияктан байкелер айтып калышты. 30-нчу жолу келип тапшыргандар да бар деп. Аябай кыйын болуп атыптыр азыр. Бир 2 эле ошибка кетирсең болду дечет да. Монтип компьютерде отурсаң, кичине мындай жерди карап, мынтип башты эметип койсоң эле өчүп калат экен да эмечи. Ошонусу да напрягать этет экен да. Ооба, коркуч сезим болот экен. Эми кийинки кезекти башка локациядан уланталы. Кызыгыз бирден ашты, билишимче. Андан кийин кандай чоңоюп атат? Жакшы. Ошол боюнча сурайынчы сизден. Эме деп койчу эле. Негизи мурда кичинекей балдар 1 жаштан өткөндөн кийин аябай тыгырчылап, бир башкача болуп атса, жин келе берчү эле. Йоо, делечи, жакшылап карап албайбы депчи. Азыр болсо өзүм түшүнүп атам, бир башкача возраст болот окшойт. Аябай тыгырчылап, жөн ордуна турбай эле, ыйлактап эле ушундай болуп аткан учуру. Өтүп кетсе экен деп чыдап атабыз. Ошол күндөр өтсө экен депби? Ошол күндөр өтүп кетсе экен деп. Тыгырчылап аткан кез азыр. Чынында сон бирок эми кичинекей бала сөз сүйлөйт деп да айтышы мүмкүн да азырчы. Андан кийин эми кыялы кимге окшош, ошону сурайынчы. Кыялы билбейм, негизи апам айтат, Нуркулдун кыялы аябай жоош болчу депчи. А мен негизи вообще эле жоош болчумун. Мен өзүм тиги энеме таштап кетишчүмүн, аябай жоош болчумун да. Байкелерим деле айтат, бүт баары айтат. Анан ушу Нуркулдун азыркы кезине окшойт. Азыркы характерин Тамашалап каласыз. Ооба. Сенин эле характериң тарткан деп. Эмне деп калат анан Нуркул мырза? Ооба, ал мойнунда алат. Менин кызым да дейт да, э? Менин кызым да деп. Сиз менен эне болгондон баштап биз маек кура элек экенбиз да. Анан энелик сезим, ошол эле учурда кыздын энеси болуу деги канчалык эле кыйын экен? Ошол боюнча сурайынчы. Негизи биринчи төрөлгөндө мындай эчтеке деле чувство болгон эмес да. Ушундай элеби депчи. Андан кийин эметип убакыт менен ойгоно баштайт экен. Негизи баардык эле энелер айтышат экен. Муну эч ким эметип айтпайт болуш керек депчи. Негизи баардык эле сүйлөшкөндөр айтышат экен. Башында ушундай болот, андан кийин көнүп кетесиң акырында депчи. Өзүм жаш болуп төрөгөндүктөн да ошондой болду окшойт. Башында мындай көнө албай жүрүп, Нуркул деле айтып берет башында көнө албайм, эмне болуп атат элек, мен баламбы депчи. Андан кийин убакыт менен келет экен энелик сезим, ойгонуп, өзүлүп, башкача чувство экен да алчы. Айтып бере албайт экенсиң. Ошону бир сезим келет экен деп атпайсызбы? Бир кайсы бир убакта депчи. Андан кийин сизде кайсы учурда келди? Кызыңыз балким канча айында деп сурайынчы? Вот биринчи төрөлгөндө эчтеке болгон жокмун да. Билген жоксуз, эчтеке болгон жокмун. Биринчи төрөлгөндө, андан кийин уже экинчи күнү мынтип кармап, мындай кучактап, эзилип жатса ошого менин кызымбы деп ошо экинчи күндөн баштап эле келе баштап, биринчи күнү эчтеке түшүнгөн жокмун ошо. Чынында элечи. Баары эле түшүнөт болуш керек энелер. Азыр эми кызыңыздын кыялдарына, кылык жоруна тойбой аткан учурлар болсо керек, э? Ооба, азыр Эмне деп эркелетип каласыздар? Ар кандай баянос, бопоньо деп толтура, оозго келген сөздүн баарын айтат. Жолдошуңузчу? Бопоньо дейт ал да. Көп эркелетип болушуңуздар керек, э? Ооба. Сонун. Биздин эркебиз болуп атат азыркы убакта.
кичинекейбиз, эркекбиз. Ошон үчүн характери. Характери ошон үчүн не то да. Тияка мен мамам папамдарга барса да самый эркек, кичинекейи. Тияка барса дагы, тиякта бирок кичинекей балдар бар, бирок баары бир ал эркек да. Тигилер жоош аябай. Мындан кичүү баары. Бирөө 1 жашка чыгайын деп калды, бирөө 3 ай, 4 ай. Баары бир эркек да, баары бир билинип турат да. Биринчи Нуркулдун биринчи кызы болгон үчүн окшойт да. Мадалена билбегендер бар экен. Мадалена азыркы учурда кайсыл жакта окуйт? Негизи эле окуйбу? Окуйм. Арабаевка тапшырган болчумун. Азыр болсо 1 жыл окуп анан кийин заочныйга тапшырдым, Баян Төрөл. Журналистика факультетинде окуйм, Арабаевда. Негизи Нуркул экөөбүз үйлөнүп атканда чынында эле эчтеке машина, эчтеке жок болчу. Анан мындай кыздар негизи айтышат экен, үйү болсун, машинасы болсун депчи. Мен деле негизи ошондой ойлочумун да. Андан кийин Нуркул экөөбүз жолугуп, эми сүйлөшүп, эме болуп калганда түшүндүм да, эми чогуу жетсек баары бир мындай башкача, башкача чувство. Андан кийин Нуркулдун өзүнүн аракетчилигин көрдүм негизи. Көрүп туруп эле деп мындай розовый очки менен тийип алган жокмун да. Нуркул өзү аракетчил бала. Негизи эле ары бери чуркап, шыпылдаган бала да. Мындан точно бир нерсе чыгат. Точно деп андан кийин тийдим да, ойлонуп, мисалы бир нерсеге жете алабыз, эмне кылып иштейбиз, ушундай деп ойлонуп атып андан кийин тийдим. Азыр эми мен көрүүчүлөргө тааныштырып аткандачы, блогер, анан эң жаш актриса деп тааныштырбадымбы? Анан ошол блогерликке кандай жеттиңиздер негизи эле? Сиз негизи эле блогер болом деп ойлодуңуз беле? Таптакыр. Такыр ойлогом. Бирок мындай ойлор келип кетчү, негизи мамам мени өзүнүн стористерине көп чыгара берчи да, анан отметка кылып койгондо көп катталуучу келе берчи. Отметка кылган сайын бир 2000-3000 деген катталуучу келчи. Анан ошол кезде эле күйөөгө тейлек кезде эле мындай бар болчу да, кичине катталуучуларымчы. Анан ой келип кетчи. Мен кийин блогер болуп кетсемчи депчи. Эми ушинтип жүрүп эгер блог алып барып видео снимать этсем, может катталуучуларды чогултсам, эл тааный баштайт деген ой келчи да. Бирок мындай болмок беле ушундай деп кое берчүмүн да. Кантип эле ушундай болмок эле, кантип эле бат эле эме чогулуп кетмек эле. Жылдыз болуп кетем деп, Андан кийин свадьбадан кийин аябай көп катталуучулар келди. Нуркул экөөбүз видеолорду тартып баштадык. Андан да көп. Азыр эми кичине катталуучум бар. Өзүмдүн аудиториям бар. Сүйлөшүү жагабы? Аудиторияңыз менен өзүнчө жагат. Өзүнчө эле бир эме да. Бул жашоо өзүнчө, тиякта Инстаграмда жашоо мындай башкача да. Аяка кирсең уже директ сообщенияларды окусаң уже вообще башкача да. Негизи мага азыр өзүмдүн баракчама хейт жок да. Ошон үчүн өзүмө да жагат да. Бир видеолорду тартып киргизсең баары сон позитивно кабыл алышат. Эчтеке мындай мындай деп жазышпайт. Ошон үчүн жагат да, өзүм родной сезилет бар. Азыр видеолор боюнча да сүйлөшүп калбадыкпы? Аудитория, контент, анан ошого салыштырмалуу сиздер вайндарды көбүрөөк тартасыздар, мейли Акылай айым менен болсун, анан жолдошум менен болсун, сиздер болуп азыр ошол нерсе азыр заманбап болгон үчүнбү жаштарга аябай өтөт, Анан бул негизи эле идея каяктан келди? Кайсы тартуу идеясы? Вайнга. Негизи Нуркул өзү мурдатан эле вайн тартчу да. 2018 ушунчанчы жылдан бери вайн тартып келет. Өзү сценарий жазат, өзү вайн тартат. Андан кийин Нуркул экөөбүз үйлөнөрдө эле менде ой келди да, типа, давай экөөбүз вайн тартып турабыз. Эми ал уже ал нерсе эме эле го. Нуркул вайн тартат, эми экөөбүз вайн тартабыз. Эмне деп коет? Ачык эле нерсе го. Анан экөөбүз ойлонуп, давай мындай дегенде эле болгон жок эми. Тартабыз, ушундай эле болуп кетти. Идеялар чыгып калды, тартып кете бердик. Төртөөңүздөр кандайча бир башка кошулуп калдыңыздар? Төртөөбүз Акылай жеңе, Алтынбек байке мененби негизи 50 кварталда эң жаштар эле биз болуп калат экенбиз. Үй бүлөлүү жаштарданчы. Андан кийин Нуркул менен Алтынбек байке всегда чогуу жүрүшөт, чогуу жумуштарды чогуу аткарышат. Андан кийин бир нерсе болуп тойго да чогуу барып калганбыз. Ошол жерден
Алтынбек байкеби, Акылай жеңеби бир айтып калган, экоңор абысынки деп тартып койбойсуңарбы депчи, типа эң кичилер анын абысын болуп койбойсуңарбы деген. Давайте деп эле бир видео тартып койгонбуз. Ал жакшы просмотрларды алып кетти. Көбүрөөк көрүшүнө. Андан кийин Алтынбек байкелер менен деле семейный типа экөөбүз абысынбыз, анан тигилер дагы күйөөлөрүбүз болуп ошентип мындай идеялар жаралып тартып кете бердик. Ошол төртөөңүздөр азыр иштешип атканыңыздарга канча убакыт болду? Канча болду? Мурдагы жылы жай кышында баштаганбыз. Мен боюмда бар кезде видеолор тартып баштаганбыз. Бир жылдан ашып болуптур. Ага чейин эле негизи жаңы үйлөнгөн кезде эле андай идея келген. Давайте абысынки болуп тартабыз депчи. Андан кийин унутулуп калып анан ошо кышында баштадык да. Кышында эме деп коет го. Мёртвый сезон деп коет го. Баары, эмне кылам деп отурган кезде ошондой баары чогулуп калып, давайте тартабыз болуп кетип тартып калдык. Бул контенттер үчүн деле, бул контенттер жаралышы үчүн деле бир кандайдыр бир адамдын шыгы керек, сөзсүз түрдө. Кыйынчылык деле жаратса керек, Ооба, негизи кыйынчылык эле. Мен мисалы отуруп алып мондай деп сценарий жаза албайм да. Жазып беришсе ойнай алам, ама мындай тигиндей сен мындай сөз айтасың деп жаза албайм. Нуркул жазат ошентип, анын көрүүсү башка да. Нуркул ошондой сценарийлер жазып берет. Мен канча аракет кылсам да жаза албайм анычы. Анан Акылай жеңе бар. Акылай жеңе дагы жазат. Мондай деп элестетип, ал дагы жаза алат да. Ал экөөнүн идеялары чыгат. Демек бир ойдо, бир калыпта экен да. Жакшы. Анан мен акыркы учурларда ошол Instagram баракчаңыздардан бир жаңылык угуп калдым эле. Сиздер ошол төртөөңүздөр кино тартабыз деппи? Ошол боюнча толугураак айтып бербейсизби? Буюрса 15 августта башталат съемка тартып баштайбыз абысынки киносун. Бул кино негизи көп катталуучулардын көңүлүн алган үчүн көбүнчөсү жазып башташты да еще. Силердин күйөөңөр эме го, сценарист, режиссер, давайте тартпайсыңарбы? Бизде да идея келди. Неге типа тартсак болот да. Давайте деп атып, эми Нуркул сценарийин жазды, жазып бүттү. Анан азыр даярдыктар жүрүп атат. Тарталы деп атабыз киносун. Сценарий толук кандай бүтө элек? Бүткөн. Ооба, бүткөн. Бирсине тааныштыңыздар? Тааныштык, ооба, Нуркул өзү айтып берди, мынтип элестетүүсү менен андай алат. Көрө албайм. Жакты? Ооба, жакты. Аягында сол мурашкилер кетип, жөн эле угуп атып, Нуркул айтып атканын угуп атып, мурашкилер кетип, деп элестетип. Классно, эми ошону жеткире жакшы, элге жаккандай кылып ойноп бериш керек деп. Эми жеңе экөөбүз дагы азыр күйөөбүздүн киносу болгон үчүн дагы мындай ответственность көбүрөөк болот экен. Башкача сезимдер да болсо керек, Мурда мисалы кинолорго чакырып калышса, деп барып каласың, тартылып каласың. Бирок мунусунда уже даярданыш керек, бул жагын унутуш керек. Прям жакшы ушунусун прям сонун кино кылыш керек деген ойлор келер экен. Дайрекке жазып атышабы, кинолорду батыраак эле чыгаргачы, силерди көргүбүз келип атат дегендер, Вайндарды азыр тартпай калдык көпчү. Убакыт болбой калып атат, убакыттарыбыз келишпей калып атат да. Ошон үчүн вайндарды көп тартпай калдык. Вайндар тартып аткан кезде аябай жазышчы да. Күтүп атабыз, директке чейин жазып ийишчи, жана эмне болду? Мен бир маегиңизди көрүп калдым. Айткан экенсиз ошол учурда. Мен деген актрисалыктыгы баштадым. Бирок театрда дагы актриса болгум келет депчи. Кыялдангам, аябай депчи. Анан бул кыялыңыз эмне болуп атат? Мен үчүн эме да, невозможный эле нерсе да. Кыялдан ойлой койгон болчумун, ошоңча калып кетти. Неге азыр деле аракет кылып балким ошол жаат да? Негизи аракет кылып көрсөм болот. Бирок эми азыр планда жок да. Мурда аябай бир эме болгон, кыял болгон, мечта. Прям мантсем деген, бирок эми может буюрса болуп калат. Буюрса ошо театрда окуп, спектакльге аткарып калам, может быть. Бирок эми не точно. Айта албайсыз азырча. Бирок жан дүйнөңүз эмнени кылайт чынында? Жан дүйнөм киного тартылгым келет азыр. Киного тартылгым келет. Кино менен таанылгым келет. Ушул өзүмдүн
эме деп коет го, актерский жагыма көбүрөөк көңүл буруп, ушул жакты кичине өнүктүргүм келет, андан кийин сонун кинолорго тартылсам. Негизи азыр акыркы убактарда көбүнчө мындай аябай главный роль болбосо да, кичине эпизоддорго мындай драмалык жактарын аткарып калдым. Ыйлап, ушундай жактарын, ошондой ролдорду аткарган сайын ошондой ролго эле чакыра беришет экен. Андан кийин Нуркул, Алтынбек байкелер айтып калышты. Сен кечке эле ушул драма деп эмете бербей, токтотуп, бул жагын токтотуп туруп, эми комедия жакка да өтүшүң керек депчи. Анткени мындай элдердин кабыл алуусу тияктан да, тиги тараптан да боло бериш үчүнчү. Бул только ыйлай берет деген жактан эмес. Ошон үчүн эки жакты тең алып баргым келет. Комедияны дагы, драманы дагы экөөнү тең ойногонго аракет кылышым керек. Демек, бул кинодо өзүңүздү комедия жактан сынап көрөсүз. Ооба, бул жакта биринчи жолу комедияда аткарып барам. Негизи эле кызыкчу элеңиз бул тарапка, бул жагына. Комедиягабы? Мен даже элестете алчу эмесмин, билбейм. Кандай болот деп мындай азыр эле бир жүрөгүңүз аябай бир нерсе болуш Азыр керек. коркуп атам мен. Эми драмада болсо башкача го, анда ойногончу. Ошого көнүп калыптырмын. Негизи баардык жактан өзүмдү сынап көргүм келет. Бул жактан эле мен ушуну эле аткара алам деп калгым келбейт да. Эгер боевик деген сыяктуу кинолорго чакырып калса, анда ошого аракет кылып, даярданып тартылмакмын. Бул ушунча күчүңүздү сынап, ошого салмаксыз, эмне кылыш керек? Арыкташ керек болсо арыктап, семириш керек болсо семирип, бүт баарын кылганга даяр болмокмун. Бирок эме го, бир кызыктуу суроо жаралып кетти азыр ушул учурдачы. Эми мисалы кинолордочу эме кылышат го, чачы жоктор чач өстүрүп, анан муруту жоктор мурут өстүрүп, анан эгерде ал айымдын чачы болсо чачын кырып берипчи, ошол нерселерге эгер даяр болот белеңиз? Ооба, даяр болмок. Баарына? Ооба, баарына даяр болмок. Кино үчүн баарына даярсыз, Эми мындай сценарий жакшы болсо. Ооба, сценарий жакшы болсо, анан мындай өзүмө жакпаган сцена болсо тартылбайм, конечно. Өзүмө жакпай турган сценарий болбосо эметпейт болчумун, бирок эгер өзүмө жагып, ушуну аткаргым келип, анан оор болуп атат деп таштап койбойт болчумун да. Тартылмакмын. Аркасына чейин күрөшмөкчүсүз, Эми турмушта казан аяк кагышып турат го кээдечи. Урушабыз баарында эле. Сонун ушабыз. Сонун кезде Баарында эле сонун урушабыз. Ар кандай эмелерге, кичинекей мелочторго чейин. Ким ката кетирсе, ошол кечирим сурайт. Бизде сен эле же мен эле деген жок эми. Ким жактан кетсе, ошол кечирим сурап коет, анан эч нерсе эмес жок. Же болбосо кечирим сурашпай эле сүйлөшүп калабыз. Мисалы, сөзсүз түрдө бирөө бирөөдө кээде болуп калат го. Кичинекей болсо дагы кызганыч. Сиздердин үй бүлөдө кандай? Кызганыч болуп калабы же болбойбу? Болуп калат. Меру эле. Эми прям мисалы Нуркул киного башка кыз менен тартылып койсо, ага кызганып деген нерсе жок. Эми ал жумушу. Анан эгерде негизи Нуркулда андай повод деле боло элек. Башка кыз менен мантип кеткен. Ушул күнгө чейин боло элек. Сиздин бала чактагы эми кыялдарыңыз болду да өзүнчө. Ошонун бардыгы эле ишке ашты деп ойлойсузбу? Толукканды жетти деп. Азыркы убакта жете элек деп ойлойм. Ооба. Кыялдарым жарымы аткарылды деп ойлойм. Бирок жашап алды да, эми көрөбүз да. Менин эң жакын деген курбу кыздарым жок деп айткан кезде. Негизи азыр мен ойлочумун, мен деле ушундай окшойт депчи. Эми курбу дегенде мындай элестетебиз го, күндө чогуу болуп, анан үйүңө келип, анан күндө баардык секреттерин айтып берип дегенди элестетебиз го. Бирок азыр байкасам, көбүнчөлөр менен сүйлөшүп көрсөм, көбүнчөсүндө эле жок экен да. Көбүнчөсү эле азыр бири-бирине адамдар ишенбей калышканбы, мындай жакын эч кимдики деле жок экен. Эми ал мурда мектеп кезде болушу мүмкүн, мындай аябай жакын болуп, любой нерсеңди айтып берип, мындай деген. Бирок кийин чоңойгон сайын ал нерсе жок эле болуп кетет окшойт деген ой болуп калды, ой пайда болуп калды. Анткени көбүнчөсүндө эле азыр жок да. Мисалы силердики барбы? Эми чанда да, чанда. Мындай кээде көрүшүп коесуң, баардык нерсеңди, проблемаңды айтып, монтип берген.
азыр көбүнчөсүндө эле жок экен анан, так что нормально болуп калыптыр да азыр. Бирок эме го, мисалы кыз киши сөзсүз түрдө бирөө менен мындай кеңешип, сырдашып, жүрөгүндө болгон күбөт болсун, өкүнүчтүү болсун, бирөөгө айтып анан жеңилдеп калат го. А сиз андай учурда ким менен сырдашасыз? Мен андай учурлар болот негизи, ооба, кээде болот. Нуркулдун чын эле ошондой достору бар да. Күндө чогуу сүйлөшүп, күндө мынтип чалышып, любой нерсесин айтышып, ошондой достору бар. Анан ошол моменттерде ой келип кетет. Менде да ушундай болсого депчи, мен да ушундай бүт баардык нерсемди айтып берген, ишенген адам болсого депчи. Анан туруп Нуркулга айтам. Менде да ушундай болсого десем, мага айта берчи деп коет, мага айта берчи. Бирок сен башкасың да дейм да. Мен сенин жагыңдагым келип атсачы. Может, сен да кимди айтам дейт. Анан ушинтип эле калып кетем негизи. Мен өзүмдү аябай толук мындай актрисамын деп айта албайм. Ошон үчүн мен өзүм мүнөзүмдү айта кеткенде, негизи өзүм ошондоймун чын эле. Өзүм ичимдеги нерсени айта албай эле кыйналып ошентип берем. Бирок мен өзүмдү прям толук кандуу актриса деп санабайм. Жазып киришчи эле, сен эмне окуган эмессиң депчи. Ошентип жазып киришет го сразу эле. Анан өзүмдүн кыялым негизи ошондой деп ойлойм да, баары эле ошентип айтышат. Ичимдеги нерсени көп айта албайм, сактап жүрө берем. Андан кийин бир күнү кыйкырып да чыгара албайм, бирөө менен мынтип урушуп кете албайм. Ошондой кыялдар бар. Бирок ошол учурдачы мындай эч кимге айтпай жүргөн учурда мындай бир адам кайсыл бир күнү бир жарылып ошол нерсени айтып берет деген нерсе толуп калат дейт го. А сизде балким ал нерселерди да чыгара албайсызбы? Мен ойлой берем ушу. Мен деген стрёмкам бар го, ар кеч ошого кыйкырып эле чыгара алат болушум керек деп. Ошону урушуп атып элечи, бирок аябай деле урушпойм, бирок ошентип чыгара алат болушум керек, кыйкырып элечи. Эмне кылбай койдуң деп. А мисалы Instagram баракчада жана дайрект болчуда сөз кылып калдык, көбүнесе кандай мындай суроолор же болбосо каалоолор келет? Каалоолор көп келет, Чын эле аябай көп каалоолор келет. Баарын окуп жооп бергенге аракет кыласың, бирок жетишпейсиң да, чын элечи. Моментте отура албайсың да. Бактылуу болгула деген ар бир сторисиңизге жазгандар бар. Бактылуу болгула, силер менен сыймыктанам дегенчи. Анан көрүп, Кудайга шүгүр деп эле мындай эметип коем, сүйүнүп калам да. Кирип эле ушунчалык жан дүйнөңдү толтуруп чыгасың да, директке кирипчи. Каалоолорду угуп, ушундай сонун сөздөр жазышат. Силер менен сыймыктанам, анан силердей болгум келет деп Нуркул экөөбүздү көрүшүпчү. Ошолорду көрүп рахмат. Мындай бир жүрөк элжиреп кетет болуш керек, аябай башкача болуп кетесиң. Азыр ушул адам отуруп алып, эринбей элестеткилейм, биз жазбайбыз го отуруп алыпчы бирөөгө. Анан эринбей деп жазып атканды элестетип, башкача болуп кетесиң да. Ушундай сонун адамдар бар депчи. Посту араң чыгарабыз го дебейсизби? Постко жетишпей араң чыгарып, кайра тиги баланы эметип кетебиз го, жүдөп кетебиз го. Ан жакта эринбей жазып, ушундай деп каалоо тилегин айткандарга аябай сүйүнүп калам. Сиздер өзүнчө үй алдыңыздар беле? Ооба. Ал жагы кандай атат? Бүтүп атабы? Буюрса күтүп атабыз, аябай чыдамсыздык менен кандай болот? Өзүбүздүн үйүбүз деп, Өзүбүздүн үйүбүз деп азыр уже дизайнерлерди алып келип алганбыз. Болбосо жазында, ремонтко жазында берет, биз азыр эле кирип баарын планировать этип даярданып атабыз. Арукени да көп сөз кылып калдык, азыр сүйлөп атып. Кыял жароо кандай негизи? Сизге окшошпойт такыр? Мага окшошпойт, мага окшошпойт. Негизи кичинекей кезинде аябай эрке чоңойгон. Андан кийин азыр деле даже эмеге айтып коет, асмандан караганда мен эркемин вообще-то депчи. Вообще-то мен эркемин, мен асманга караганда мени угат деп. Харизма күчтүү мондойчу. Андай аябай күчтүү. Характери негизи азыр анда подростковый возраст болот окшойт. Чоңоюп, созулуп, мынтип сүйлөбөй калыптыр. Мурда аябай. Андай эмес болчу? Жок, андай эмес болчу. Мен кетип атканда эле Нуркул келип калчу да. Нуркул келгенде, так, Нуркулду үйдүн заборунун астына тургузат. Так, силер мага азыр чипсы, сок, мону мармелад ушуларды алып келесиңер, анан мани жеп чыгарам дечи да. Алып келип берчү беле? Алып келип берчи. Атак чыкпайт мани жем дечи да. Анан туруп алып келип берчи, андан кийин анан туруп экөөбүз келип калчу да. Анан сүйлөшүп турганда ортобузда мынтип турчу да. Так деп анан Нуркул болсо аз кирет, 5 мүнөттө кирет десе туруп. Саатты карап турам, 5 мүнөт өткөндө 5 мүнөт өттү, качан кирет дечи да.
азыр болсо Нуркулду көргөндө уялат жана вообще сүйлөбөйт да Нуркулга. Такыр. Вообще сүйлөй албайт. Нуркул келетсе, эчтен такырыңызчы сүйлөбөңүзчү деп ушундай сүйлөй албайт. Азыр Нуркулду көрүп уяла берет кечке. Мурда ошончо элең го десек, жок анда кичинекей болчумун деп. Азыр ушунда кача чыгып калды? 12-ге чыкты. 12-ге чыкты. Чынында аябай сонун кыз, мыкты кыз. Көп аябай мактап коймой болуп турушат. Көз тийбесин. Ооба. Көз тийбесин чынында. Жанагы учурлар аябай кызыктуу болуптур, э? Дагы башка учурлар бар беле? Унутуп атам жада бар бирок көп эле. Жездесин кыйнаган турбайбы, э? Жездесин кыйнаган болушунча. 5 мүнөтү жакшы экен. Санап турат го. Телефонду алып чыгып алган. Алып чыгып алган, карап турат да. Кандай кабыл алчу элеңиздер ошондо? Анда эми сүйлөшүп турчук да, майын деле берчү эмеспиз. Ошо Арукенин көзүн карап турчук да, баарыбыз. Нуркул экөөбүз сүйлөшүп атканда үйлөнөлү дегенди да бүт Аруке айткан. Үйдөгүлөргө. Ооба. Мани эжем жигит менен тааныштырайын деп атат силерди деп бардык. Азыр Арукен айта беребиз. Ушу Аруке үйлөндүргөн да эле. Эгерде ал болуп койгондо сиз кантип айтмакмын деген деле нерсе болгон да, э? Ооба. Может, вообще үйлөнбөй калмакпыз. Аруке болбосо. Азыр бул видеону мени көбүнчө катталуучуларым көрүп атса керек. Баарыңыздарды жакшы көрөм, баарыңыздардын жазган каттарыңарды окуп турам. Ошондуктан именно менин катталуучуларым бул жакка сонун комментарийлерди жайнатып коюңуздар. Ошо, баарыңыздарга кутман күн, сонун жай каалайм. Жагымдуу маанай каалайбыз, э? Баарыңыздарга. Сонун. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Ушундай алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн, маек бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Алдыда көптөгөн пландарыңызды айттыңыз, каалоолоруңузду айттыңыз. Ошол нерселердин баардыгы орундалсын. Тилек кылабыз биз дагы. Бар болуңуз, оорубаңыз, аман болуңуз. Рахмат, чоң рахмат. Силерге да ийгилик. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен сиздер менен коштошом. Кийинки маектерден, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө жакшы болуңуздар.